all day. Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stayed. I'm a pretty boss, we're gonna shoot. Салам урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз легендарлуу топтун жеке концертинде турабыз. Ал кайсыл топ десеңиздер, Кеңеш тобу. Алдыда жагымдуу эмоциялар менен коштолот деген ишеничтебиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Маанайыңыздар кандай? Жакшы. Бүгүнкү концерттен өзгөчө эмнени күтүп жатасыздар? Билбейм, жакшы. Концерт болсо көрүп кетейин деп эле келдик. Апа, айтсаңыз, Кеңеш тобунун кайсы ыры сиздин жүрөгүңүзгө жакын? Мен аны билбейм деле, ошо эми көрөлү деп келдик да. Биринчи жолу келишим. Телевизордон көрчүк, анан ошо кызыгып келдик да. Жакчы. Ошо телевизордон көрөбүз, анан өзүндө көрөлү деп келдик да. Мен шаарынан барып жүргөм концертине. Любовь. Любовь дейм. Любовь Маркос. Кеңеш тобунун концертинин жакшы эмелер болот деп келдик. Өзгөчө кайсы ыры сиздердин жүрөгүңүздөргө жакын? Мен кызым ушулар менен би тобунда билечи. Мурун 2007-2008 ошо жылдары булардын немесинде эме болчу. Ушу Кеңеш тобунда билечи. Иштерине ийгилик, алгалай берсин, көтөрүлүшө берсин, жолдор ачык болуп, чыгарымчылык ийгилик. Үй бүлөлүк ынтымак. Саламатсызбы апа, маанайыңыз кандай? Жакшы, жакшы, анан кубанычтамын аябай. Гүлмира устан сүйлөгөн ырдаганына аябай эңсеп келдик ушул жерге барыбыз. Ушуларга ден соолук, өмүр дайыма ушинтип элин алдында көрүнүктүү болуп жүрсүн жаштарга. Бала чакасын жакшылыгын көрсүн, элдин эмесин сыйынан кетпей, такай эле жакшы дасторкондо кездешейик. Элибиз тынччылык, токчулук болсун, аманчылык болсун, аябай кетейиндер. Ушул жакшы концерт бүгүн жакшы настроенияда кетейик баарыбыз, Кеңеш тобунун ак куусу болгон Гүлмира эжекебиздин апасынын жанына дагы келип калдык. Саламатсызбы эжеке, маанайыңыз кандай? Жакшы, сонун. Буйруса, Кеңеш тобунун концерти жакындап калды, болоюн деп турган чагы. Гүлмира эжеке биринчи жолу ушинтип Кеңеш тобуна кошулуп жатам дегенде сиздин реакцияңыз? Жакшы эле болгон. Себеби кичинекейинде деле ырдап жүргөндө 4,5 жашынан эле сахнага чыгып, мен ал убакта Домбутада иштечү элем, ыркиси деген бар эле. Мен ырдай албайм негизи. Анан ушундай 20 канча номер болуш керек эле, 25. Анан мен эч ырдай албайм деп ушинтип кыйналып турганда бул садиктен келип эле мен ырдайм деп эле анан ошентип эле Домбутада чоң апалары, ийже байкелери менен ырдаган кичинекейинде. Деп атсам муну садиктен келип калды да кыздар алып. Анан эле мен ырдайм деп кичинекей кыз эми аны токтото албайсың да. Күйөө балаңыздын дагы ырчы экенин билгенде кандай сезимдер болду эле? Мындай жактырган эмесмин, себеби атасы деле ырдачу да. Атасынын ырчы болгонун каалабай ырдаткан эмесмин. Анан жакшы эле каршы болдум, анан эми өздөрүнүн каалоосу экен ырдап кетти. Мен чындыгында Гүлмиранын ырчы болушун каалаган эмес. Кийин эле ырдап экөө чыгып, анан кайра жардам берүүгө аракет кылып баштадым. Колдогонго ар тараптан. Даже балдарын карап дегендей аябай эркиндик бердим да, каалаганыңардай өскүлө ырдагыла деп анан ошол тоскоол болгон жокмун кийин. Ырлары жакшы, мындай кулагыма жагымдуу болуп жакшы көрдүм, ал убакта жашыраак окшойм да. Анан ошол тоскоол болгон жокмун. Биринчи жаман эле көрдүм. Анан ырдап чыккандан кийин кайра макул дедим да. Себеби мен токтото албайт элем, ал убакта уже албут, таанышып, ырдап, ушинтип жаш эле да. Азыркы учурда зал толуп жаткан учуру,
Кеңеш тобунун мына дал ушунча көрөрманы бар экендиги абдан кубандырат. Алдыда концерт кандай болот? Бизге да кызык. Андыктан чогуу көрөлү. Саламатсызбы Алмаз мырза, маанайыңыз кандай? Маанайым өтө сонун, керемет, болуп көрбөгөндөй, кубанычта, шаңдуу. Сизди көбүнчө соц тармактардан көрүп калабыз. Сиз деген ырдайсыз. Анан бүгүнкү концертте ырдайсызбы? Жок, бүгүнкү концертте ырдабайм, бүгүнкү концертте юмор айтабыз, күлдүрөбүз, Кудай буйруса. Анан дагы башка концерттерде ырдайбыз. Кеңеш тобу жөнүндө бир-эки ооз сөз айта кетсеңиз. Кеңеш тобу албетте бул биздин кичинекейибизде, балалыгыбызда көрүп угуп жүргөн ырлардын авторлору, ээлери. Кеңеш тобун аябай сыйлайм. Кеңеш тобунун көрөрманы болом. Ошондуктан Кеңеш тобуна тек гана ийгилик каалайм. Мен түш көрүп кое берем. Жана мен түшүндү, көрсөңүздөр берип түшүндү. Буга түшкө да кадырыңызды берип турган. Түшүндү кызыр кадырчалар сотолуп кетип калган. Мен атайын тап эгер келсем турам. Түшүндү. Саламатсызбы да Эрбайке, маанайыңыз кандай? Маанайым сонун. Азыр эле Оштон келдим. Бүгүн айт болгондуктан Оштогу барчу жерлерди баарын кече барып, эртең саат 5-те туруп, жолго чыгып, азыр концертке жетип келип калдым. Биз деле эмес, Кеңеш тобун дагы абдан күлдүрдүс эле. Бул концертте дагы сизди күлдүрөт деп ойлойбуз. Ошону Кеңеш тобун биринчи көргөндө мен шок болгом да. Азыр айтып берсем, күлөсүңөр да, бирок ушуну сахнадан айтып берейин деп атам. Действительно, элдер бизди башкача көрөт экен да. Мен Кеңеш тобун биринчи таанышканда вообще башкача көргөм да. Анан концертте гастролго кеттик Россияга. Ал жакта да башкача жүрүштүк концерт маалында. Анан өзгөрүүлөр, гостиницага келип, чай ичкенде келинде өзгөрүүлөр болду. Ошонун баары сахнадан айтып берейин деп атам. Кудай буйруса, концертке келиңиздер. Концертте кичине болсо да стендап кылабыз. Кеңеш тобу менен кантип таанышып калган элесиз? Бизди ошол кезде бир мезгилде чыккандыктан бизди организаторлор бандай чогуу концерттерге чакырчу. Мисалы үчүн чет элге, болсо ар областтарга, тойлорго чогуу чыгып, ошол жактан баягы алыс сапарга чыкканда адамдын ким экенин билесиң го. Мындай жакын жүргөндө баары эле кыйын, жакшы адам боло берет го. Анан ошо алыс сапарга чыгып, ошол жакта бир айдай гастроль кылып, анан ошондо аябай таанышканбыз. Азыркы күнгө чейин бир да жолу Тети Мүзүрбайке менен уруша элекмин. Анан көпчүлүк айтып калды, Кеңеш тобу канчанчы жылы чыкканын билбейбиз депчи. Канчанчы жылы чыккан Кеңеш тобу? Мен 2009 чыксам, булар 2007 чыккан. Анда эмесе Кеңеш тобуна болгон каалоо тилектер болсун. Айта кетчү нерсе, ар бир адамда, ар бир чармачыл адамда экинчи дем деп коет. Кудай буйруса, экинчи демдин ачылышы менен куттуктайм. Кыргыз эли кайра чармачыл инсандардын концертине келип баштады деп ишенем. Андыктан барыңыздар концерттерин күтөбүз. Именно Кеңеш тобуна ток аншлаг болот го дейм. Анан айта кетчү нерсе, бүгүн концертте Кеңеш тобуна мен бир сюрприз жасайм сахнадан. Кеңеш тобунун тарыхын айтып кете аласызбы? Ого, бул өзгөчө бир тарых. Менимче бул биринчиден бул махабат, бул сүйүү. Ошол себептен ушундай сонун топ, дуэт пайда болгон. Гүлмира эжекем, Мүзүрбай акем эң сонун жакшынакай махабатизациянын, анан үлгүлүү үй бүлөнүн үлгүсү. Саламатсызбы Мүзүр мырза, даярдыктар кандай болуп жатат? Саламатчылык, Кудай буйруса, эң сонун, эң жакшы даярдык. Маанай дагы жакшы, баардыгы жакшы. Негизи эле Кеңеш тобуну легендарлуу деп айтышат. Ошол нерсеге кошуласызбы? Жок, кошула албайм. Легендарлуу эме, легендарлуу топтор бар да. Билесиздер, Биз тобу, Кыз бурак, чоң топтор бар. Ошолорду легенда деп айтса болот. Анан бизге элдер өздөрү беришип атат да легенда деп. Анан эми берип койсо, эми элдер айтса, балким. Анан Кеңеш тобу кандай болуп ачылып калган? Кеңеш тобу бул өзүмдүн атам,
Кеңешбек атам кайтыш болгондон кийин ошондо өзүмө идея келип, ошол атамдын атынан топ түзөм деп өзүм убада сөз берип, анан ошол топту ачтым. Анан Мүзүр мырза, айтсаңыз, концерт эмне үчүн 2 күн болгон жатат? Баягы бизде коно эме көп кол чабуулар деп эме баягы телефон чалуулар, сурануулар көп болду, аябай көп болгон. Ошондуктан бир күн батпай калат го, 2 күн коюп уюштуруп эле деп, эми 2 күн келе берсин деп уюштурдук. Анан эмнеден улам, баягы ыр жазганда же сахнага чыгып ырдаганда илхом эмнеден улам келет? Биз эми мен өзүмчө үйдө отурганда үйдө өзүм жалгыз калганда гана Ямаханы колго алып ошондо гана жазам да, ошондо илхомдор келет. Анан мындай бейчеки жерлерден келе бербейт. Анан буга чейин бул концерттин алып баруучусу Бакыт мырза айтып калды, бул кеңеш тобу махабатизациянын артынан түзүлгөн деп. Чындап эле ошондой болду беле? Балким айтып атса ошондой чыгар. Эми биз именно ушул текстке, темага деп эме кылбайбыз. Биздин ырларыбыз көбүнчөсү гүлгө байланыштуу болуп кетет. Основной мындай сүйүү темасында бизде мындай мекен жөнүндө, эл жөнүндө ырларыбыз аз. Бир 2-3 чыгармабыз бар. Калган баары эле махабат сүйүүгө арналгандыктан Бакыт ошентип айтып атса керек да деп уюштурдук. Анан эмнеден улам, баягы ыр жазганда же сахнага чыгып ырдаганда илхом эмнеден улам келет? Биз мен өзүмчө үйдө отурганда үйдө өзүм жалгыз калганда гана Ямаханы колго алып ошондо гана жазам да, ошондо илхомдор келет. Анан мындай бейчеки жерлерден келе бербейт. Анан буга чейин бул концерттин алып баруучусу Бакыт мырза айтып калды, бул кеңеш тобу махабатизациянын артынан түзүлгөн деп. Чындап эле ошондой болду беле? Балким айтып атса ошондой чыгар. Эми биз именно ушул текстке, темага деп эме кылбайбыз. Биздин ырларыбыз көбүнчөсү гүлгө байланыштуу болуп кетет. Основной мындай сүйүү темасында бизде мындай мекен жөнүндө, эл жөнүндө ырларыбыз аз. Бир 2-3 чыгармабыз бар. Калган баары эле махабат сүйүүгө арналгандыктан Бакыт ошентип айтып атса керек да. Ырчы болом деп Мүзүр менен таанышып, бирок мен ырчы болгон эмесмин башында. Бүт интервьюларымда деле бар го бүт жерде ошол кызганыч, анда аябай жаңы үйлөнүп экөөбүз кызганчак болчумун мен. Анан ошол биздин ошол кезде продюсерибиз Алим Токторов, Бахтияр Токторовдун бир тууган байкеси биздин продюсерибиз болчу. Ошол киши Гүлмираны деле ырдатып, Гүлмираны деле боентуп кийинтсең, мындан деле супсулуу сонун ырчы кыз чыгат. Бул деле ырдайсың дегенде, анан ырдайсың көрөсүңбү деп ал Мүзүр менен ырдаткан эле. Ооба, анан буга чейин Супер Инфого берген интервьюңузду окуп калдым. Анда дагы Мүзүрдү 10 жыл кызганып өттүм деп берсиз да. Анан буга чейин апакеңизден интервью алдык. Анда апакеңиз айтты да, мен Гүлмиранын ырчы болушуна каршы болгом, деги эле Мүзүргө турмушка чыгышына каршы болгом деп. Кантип көндүрдүңүз эле? Эң биринчи ошол Мүзүр менден негизи 7 жаш улуу. Анан кийин чоң, аябай эле улуу экен го деп, эми ал кезде мамамдар үчүн аябай Мүзүрдүн жашы чоң көрүнгөн окшойт да. Анан кой, ал болбойт, сен деген жаш балага тийишиң керек. Анан мындай деле, мама Мүзүр карып калган жок десем эле. Эми ар бир ата эне кызын бергиси келбейт го. Ким кантип күйөө баласы канча жашта болбосун деле. Анан улуу экен го, сенден аябай эле өтө эле бир топ чоң экен, болбойт деп атып каршы болгон эми мамам. 5-6 июнь анан бизде ушул улуу арапа майрамына туура келип калды. Бардыгы урушуп, сөгүп, кээ бирлер Инстаграм эми азыр активный болуп калбак бардыгыбыз. Ошол жакта бирдеме туура эмес болсо эле силерге айт деген жокпу, чала молдолор тиги бу деген сөздөрдү айтат. Бул чоң концерт билесиздер, муну адамдар, ырчылардын бардыгы жарым жыл мурун алат залда. Биз дагы алып аткан кезде Айтар апа кайсы күн болорун билген эмеспиз. Биз билгенде ал күндү биз дагы албай, биз дагы жылдырмакпыз дегендей. Бирок ошентсе дагы кээ бир түшүнбөй аткан адамдарга түшүнүктүү болсун деп айтып коеюн. Анан көрмандарыңыздар абдан көп негизи эле. Бирок негативтерге кантип туруштук бересиздер? Негизи Мүзүр Инстаграмда жок. ТикТокто кээде ошо листайт этип калганын көрөм, Ютубта көрөт, анан момундай комментарийлерди окубайт. Ырдап аткан мен, жакшы нерселерге үндөп аткан мен, мисалы мен жаман кылбайм, сенга комментарий жазбайм, жаман нерсе калтырбайм. Күнөөгө батып, жаман комментарийлерди калтырып, мени сөгүп, күнөөгө батып аткан сен. Жашооң өзүң тандайсың да деп коем, болду. Анан жыйынтыктоочу суроолордун бирин берсем, бул концерттин максаты эмне?
Бул концертти атай бир максатта койдукпу койбодукпу билбейм. Негизи концерт коер койбошубузду мүзүр чечет дайыма. Анан ошол 11 жыл тыныгуудан кийин элдер аябай суранышты, концерт бербейсиңер деп. Анан өзүбүз деле ушул сахнаны сагыныптырбыз. Эми ал ортодо ырдабай калган жокпуз, ырдабаттык, бирок мынчалык көп чыкпай жатканбыз. Өзүнүн жеке отчеттук концерт катары көрдүк дагы. Ортодон кеңешип туруп эле анан мүзүр ушул күндү алалы, ушундай кылалы дейт. Хорошо, сен айткандай болсун деп эле. Атак мындай бир максаты деле жок. Азыр биз Мүзүр байкенин жана Гүлмира эженин баласы жана кызы менен турабыз. Маанайыңар кандай? Маанайыбыз өтө сонун. Аябай сонун концерт сонун болуп өтүп атат. Ата энеңер менен тең тайлашып, силер дагы концертке жүгүрүп жүргөнүңөр абдан билинип атат. Жоопкерчилик силердин мойнуңарда болуп калыптыр да. Ой, эми ата энемдин бир эле уулу бар, ошо мен. Анан ошо сыном работаю у родителей дейт го. Анан айтсаңар, ата энеңер ырчы, силер да келечекте чыгармачылыкка аралашкыңар келеби? Жок, вообще жок. Жок, менде жок. Ата энеңерге кандай каалоо тилектерди айтып кетесиңер? Айтарым, ата апа, бүгүнкү концерт өтө сонун деңгээлде өтүп жатат. Сиздер главное маанайыңыздарды түшүрбөй, жакшы ырдап бийлеп бериңиздер. Тил жакта өзүм көзөм элеп коем. Мама, папа, жаннаттын астында мен силерди гана күтөм. Я вас очень сильно люблю. Ата апа, биз силерди жакшы көрөбүз. Бар болгула. Аман болгула. Азыркы учурда концерт сонун маанайда өтүп жатат. Баарыбызга күлкү жана жагымдуу чыгармаларды тартуулашты. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазып, лайк басып кетиңиздер. Сиздер менен болгон мен Шербет Курманкулова. Биз менен чогулгонуңуздарга чоң рахмат.